Биотүрдүүлүктү сактоо Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын негизги приоритеттеринин бири болуп саналат. Анткени биотүрдүүлүк адамдардын жашоосуна маанилүү болгон таза сууну, тоолуу жайыттарды, токой продукцияларын гана бербестен, алардын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга мүмкүнчүлүктөрдү да түзөт. Жаратылыш экосистемаларына болгон басымды азайтуу жана экологиялык жактан туруктуу иш-чараларды өнүктүрүү бүгүнкү күндүн маанилүү багыттары. Ошондуктан аларды ишке ашыруу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Батыш Тянь-Шаньдын Алатай жана Каначуу мамлекеттик жаратылыш парктарынын жанында жашаган жергиликтүү коомчулуктардын демилгелерин колдоого алды. Аарылар дени сак экосистеманын ажырагыс бөлүгү экени баарыбызга маалым. Ошол себептен улам долбоор бал аарычылыкты өнүктүрүүгө багытталган бир катар демилгелерди колдоого алды. Негизги максаты жергиликтүү бал аарычылардын дараметин жогорулатуу, алардын күч аракеттерин бириктирип, жогорку сапаттагы бал өндүрүү жана албетте алардын үй бүлөлөрүнүн материалдык абалын жакшыртуу. Бал аарчылык бул жаратылышка аябай чоң салым кошо турган тармак. Себеби бул өсүмдүктөрдү чаңдаштырат. Мындан сырткары ошол азыр бизде жумушсуз жүргөн, ар кандай браконьерлик менен алектенген адамдарды дагы ошол бал аарчылыкка кызыктырып, аларды ошо жумуш менен камсыз кылуу максатыда. Анан бизде ошол 8 адамдын арты менен азыр 45 үй бүлө мүчөсү дагы ошол долбоордун арты менен жашап атышат десе болот да. Долбоордун колдоосу менен бал чарбасы боюнча тренингдер жана тажрыйба алмашуулар өткөрүлдү. Айтмакчы, аарыларды сатып алууда алардын жергиликтүү жаратылыш шарттарына ыңгайлашуусуна өзгөчө көңүл бурулган. Ал эми эспарцеттин үрөөнүн бал өсүмдүктөрү катары сатып алууда аларды себүү, бузулган жайыт жерлерин калыбына келтирүүгө багытталган. Батыш Тянь-Шаньдын кол өнөрчү айымдары сунуштаган долбоорлор гендердик гана эмес, экологиялык жактан да маанилүү. Бул жерде көбү мал чарбасы менен алектенгендиктен малдын калдыктарын кайра иштетүү социалдык маанидеги маселеге айланууда. Койдун жүндөрүн өрттөп же жөн эле талаага ыргытып, экологияга зыян келтирбестен, жергиликтүү кол өнөрчүлөр аны кайра иштетип, туристтерди кызыктырган буюмдарды жасоодо. Жүндөр талаада жатканда, ошо талаада жаткан жүндөрдү азыр эми мурункудай көп жатпай калды да, буюрса беке жууп эле алып келип берип атат, биз болсо тытып берип атабыз. Аябай эле жардам болуп атат да. Төшөк кылып атышат, подушка кылып атышат, кийиз жазып атышат. Ошондойлорду эме болуп, экологияга көп зыян болбой баштады да. Өзүм негизи бекте 6-7 машинкабыз бар. Анан 6-7ден иштейт өзүчү, анан көбүнчө үйрөтүп атканбыз. Үйрөтүп атабыз да, азыр эми айылдагылар көбү билбеген үчүн, келиндер үйдө отурган үчүн 4-5 сааттан келип үйрөнүп кетип атышкан да. Үйрөнүп анан үйлөрүнө дагы тийип атышат азыр эми. Тигүү буюмдарын өндүрүү боюнча мастер-класстар аялдар арасында чоң кызыгууну жаратууда. Келечекте кийизден жасалган жана тигүү буюмдарынын түрлөрүн кеңейтүү пландалууда. Бул андан да көп үй бүлө кошумча киреше алат дегенди билдирет. Сүттү кайра иштетүү жана курут өндүрүү боюнча микрогранттык долбоорду жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү биотүрдүүлүккө зыян келтирбестен альтернативдүү киреше булагы катары сунушташты. Сүзмөнү биз деген жайлоодон алдырабыз. Жайлоого туугандар чыгат, ошолордун эмеси менен сүттөн сүзмө жасалат. Сүзмөнү биз алып келип курут жасайбыз, базардан алабыз көбүн. Анан курутту деген сактап кала албайбыз. Бул алган курутубузду алганда эле жумасын алып чыгып оптом сатабыз. Анан эми Кудай буйрса эмки жылкыга да эмебиз бар, ниетибиз бар. Мындан дагы көп өткөнгө. Гранттык каражатка керектүү жабдуулар алынып, жамааттын мүчөлөрү окутулду. Узак мөөнөттө тажрыйбаны жайылтуу менен жумуш орундарынын санын көбөйтүү пландары бар. Өзгөчө жаратылыш аймактарынын жашоочулары үчүн маанилүү тармактын бири бул экотуризм. Бирок сапаттуу туристтик кызматтарды көрсөтүү үчүн тиешелүү билим керек. Долбоор экотуризмди өнүктүрүүнү каалагандар үчүн бизнес-план, маркетинг, конокторду эл аралык стандарттарга ылайык тейлөөнү уюштуруу, онлайн маркетинг,
туризм чөйрөсүндөгү укуктук жана салык маселелери боюнча атайын тренингтерди уюштурду. Демилгелүү топторго жаңы туристтик маршруттарды өнүктүрүү үчүн зарыл болгон оптикалык жабдуулар, боз үйлөр, аттар жана туристтик жабдуулар сатылып алынган. Бизде ушул 2 жылдан бери туризм менен жакшы иштер болуп жатат. Бул жерде жоору деп коет, бизде таш жоору деп коет. Кумай болуп айтылат. Ушул кумай канаттуу узууда бул жерде жайгашкан. Бул жерде көбүнчө туристтер нары өтүшөт, Алатай жакка өтөт. Жолдун жээги болгондуктан биз ушул жерди туура көрдүк. Жана ушул жооруларыбыз ушул жерге көп байырылайт да. Долбоор Батыш Тянь-Шаньдын аймагы боюнча 15 туристтик маршрутту аныктап, аймакта экотуризмди өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүп келүүдө. Бизге туристтер ошол Франциядан келип атышат көбүнчөсү. Австриядан, Германиядан келип атышат. Швейцариядан англичандар келет. Биз буга чейин жайкысын иштеп келгенбиз сезонный эле. Анан эми быйыл Кудай кааласа могу кышкысын дагы лыжный базага боз үйлөрдү тигип, кыргызча лыжный база ачып даярдык көрүп атабыз азыр. Мындан кийин келечекте круглый год иштегенге дагы бизде мүмкүнчүлүк бар да. Бүгүнкү күндө Батыш Тянь-Шаньдын биотүрдүүлүгүн сактоо долбоору Алатай жана Каначуу жаратылыш парктарынын жанында жашаган жамааттарга 20дан ашык грант берди. Бардык жергиликтүү демилгелер эки нерсеге багытталган. Бул жергиликтүү калктын социалдык экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, ошону менен бирге адамдардын ой жүгүртүүсүн жана айлана чөйрөгө болгон мамилесин өзгөртүүгө шарт түзүү. Бул иш аракеттердин баары биригип, морт экосистемаларды сактоого жана калыбына келтирүүгө багытталган.